Бүгүн биз сиздер менен инновациялык технология боюнча мугалимдерге жардам бере турган бир жакшынакай платформа менен тааныштырам сиздерге. Эгерде сизге айттырбай текшерүү келип кала турган болсо же социологик бир сабак даярдаш керек болуп кала турган болсо, анда сиз бул платформаны колдонсоңуз, менимче абдан жакшы натыйжа берет деген ойдомун. Бул платформабыз жасалма интеллекттин ай платформасындагы Currypod платформасы. Кантип катталабыз, кантип иштетебиз, кандай кылып окуучуларга сабак өтөбүз, алдыдагы видеолордо сөз кылабыз. Биздин каналга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, лайк басып, кесиптештериңиздер менен таратып коюуну унутпаңыздар. Сабагыбызды баштайбыз. Дегенде биз ошол өзүбүздүн аккаунтубуз менен кирип алышыбыз керек. Бул жака англисче Currypod деп жазабыз. Currypod деп жазсаңыздар, мынакей Currypod деп чыгат. Көрүп атасыздар. Ошол Currypodду басабыз. Баскандан кийин англисче болушу мүмкүн, мышканын оң каптагын басабыз. Перевести на русский кылып алсаңыздар болот, автоматтык түрдө орусияга отуруп кетет. Бул жактан тилди дагы тандап алсаңыздар болот. Эгерде сиздердин тилде бул жакта кандай тил турат, мынакей русский дегенде Кейзи русский деп чыгат, мынакей. Кейзи русский дегенди тандайсыздар, түшүнүктүүбү? Бул жактан Кейзи русскийди тандап алдык. Тандап алгандан кийин регистрация бесплатно тандайбыз. Ушул жактан эгерде сиздерде электрондук аккаунт катталган эмес болсо, анда сиз регистрация по электронной почте дегенди тандайсыз. Жок, менде Google бар үчүн мен азыр Google'ды басамын десеңиз, Google'ды менен киресиз. Аккаунтуңузду өзүңүз тандайсыз. Кайсы аккаунттан экениңизди. Бул жактан окейди басабыз, логин дегенди басабыз. Кайра продолжить Google дегенди басабыз. Аккаунтубузду тандайбыз. Бир аз күтөбүз. Күткөндөн мынакей автоматтык түрдө бизге регистрация болот. Уровень организация деген жакта биз school деген тандап туруп, поиск города деген жакка Бишкек деп издеп көрсөңүздөр. Бишкек, Кыргызстан деп чыгат. Окей, название школа, өзүңүздүн школду жазасыз. Номер 5. Номер 5-нчи. Мектепте эле коеюн. Продолжить басасыз. Окей. Мен бул жака кантип сабак түзөм. Киргенден кийин эле мынакей ушул жакта плюс дегенди басабыз. Бул жака мен жазамын. Бул Currypodко сиз ачык, айкын, бардыгын досконально түшүнүктүү кылып жазсаңыздар, түшүнүктүү кылып сиздерге жооп берет. Анан мындай эле, тигиндей эле деген болбош керек да. Мисалы үчүн биология канчанчы класс? 8-чи класс. 8-чи класс дейин. Тема караңыз. Тема кетип атат бул жакта. Тема ДНК дейин, караңыз. ДНК 45 минут болуш керек. 5 менен слайд жана маалыматтар камтылышы керек 20 парактан деп жаздым мен. Окейди басам. Караңыз. Окейди бастым. Бир аз күтөбүз. Бул жакта азыр генерация болот. Мынакей сонун баштайлы. Биринчиден кайсы аспектке көңүл бургуңуз келет деп сизге суроо берип атат. ДНКнын түзүлүшү жана азоттук негиздердин жүктөгөн эрежеси же ДНКнын белок синтези жана тукум куудагы ролу. ДНК менен РНКнын айрымалыктарын салыштыруу. Мен мисалы үчүн сыны
Өрмөчкөнгө сыны бастык. Сы темасы мага жакшы келди. Караңыздар. Бул жактан мага кетирип атат. Бул жактан окейди басабыз. Создать урокtu басабыз. Бул бизге Kuripot, мен сиздин сабагыңызды даярдап жатам. Сиздин сабагыңызды мен жакшы кыла аламын деп атат. Мынакей караңыз. Сабагыңызды даярдап жатам. Сиздин сабагыңызга жалпы көрүнүш максаты так. Мен кыла алам билдирүүсү менен деп атат. Кызыктыруу үчүн студенттерди тартуу. Насихат интерактивдүү түшүнүү иштери менен деп атат. Караңыз, бул жакта бизге азыр оюн түрүндө даярдап бере турган Kuripot платформасы. Бул 1 мүнөткө жетпей, интернетиңиз жакшы болсо 1 мүнөткө жетпей сабагыңызды даярдап берет. Бир чыгуу кырдаалдар керек болуп калса, сиздерге чыгуу бир кырдаалдар болуп калат. Мисалы үчүн текшерүү келип калганда же директор сабагыңызга катышып калса, кандайдыр бир идея таппай атсаңыз же сабагыңызга даярдала албай атсаңыз, ушул жасалма интеллекттерди колдонушуңуздар керек. Караңыздар. Азыр эми биз бир аз күтөбүз. Мынакей ушундай бир сабагыбызга мен кандай сурасам, ушундай кылып түзүп берди. Караңыздар. ДНК, РНК 3 негизги айырма деп атат. Мындай кылып карап көрөлү. Ошол үчүн окуучулар дегенде ушул QR кодду окутушат. QR кодду окутушат. Окутуп, бул телефондор менен окутуп алса болот. Катышат катышуучулар. Анан автоматтык түрдө Kuripot платформасына окуучуларыңыздар кирип кошула алат. Же болбосо окууну деле улантып кете берсеңиздер болот. Негизи кээ бир учурларда ошол сабактарыңыздарда колдонгондо аябагандай мүмкүнчүлүктөрү кенен болот. Бул жакта окуткандан кийин мисалга автоматтык түрдө бул жака чыгып калат. Кандай чыгып калат? Окуучуларыңызга сиздин экран чыгып тапшырма көрсөтүлөт. Мисалы үчүн мага бир окуучу кошулду. Биринчи тапшырма дейсиз сиз бул жактан, экинчи тапшырма, үчүнчү тапшырма деген сыяктуу. 23 слайдтан мынакей максат. Сабак аягында ДНК менен РНКны канттыруу, азоттук негиздери жана жипче саны боюнча 3 негизги айырмасын так түшүндүрүп салыштыра аласың деп атат. Эң кичинекей коронавирустар 30 миңден аз бул жакта жазып атат. Бул көчмөн код эмне үчүн күчтүү? Сендеги ДНКдан айырмасын салыштыр деп атат. Биз эң байланыштуу жооптору добуш беребиз деген сыяктуу. Мисалга, кантип добуш беребиз? Бул жака сиз 38 активация кылып койдуңуз. Бул жакта тест болуп атат. Окуучуга автоматтык түрдө убактысы кетет да. Окуучу бул жакта суроого өзү мындай жооп айырмалап таап көрүшү керек. Бул жактан завершитти басабыз. Всё. Окуучулар бул жака телефондон жазышы керек суроолорго. Суроолорго жооп берди, жооп берген жок деген сыяктуу. Андан кийинки сабакка эң байланыштуу жооптор. Окуучулар берген жооптор бул жака автоматтык түрдө чыгып, маалыматтар болуп калат. Мисалы үчүн мен мындай жазайын. Бул жака окуучулардын жооптору кете берет. Сиздер окуучулардын алган байланыштуу жоопторун да бул жаккан кимдики жакын болсо мындай белгилеп кое бересиздер. Экинчиден бул жака кычкылтектер. РНК деген эмне, ДНК деген эмне? Бул жакта ген тууралуу кант айырмасын берип атат, көрүп атасыздар. Азоттук негиздер, терминди тандаңыз жана аны бөлүштүрүү боюнча. ДНК кош жипче, РНК бир жипче деп атат. Көрдүңүзбү? Ушул сыяктуу ДНК боюнча ДНК менен РНКнын окшоштуктары эмнеде деп атат. Ошол сыяктуу бөлүктөрдү түзүп атат. Караңыздар.
Бүт бардығы сіздің тапшырмаңыз бұл жақтан бөліп қойып, өзі автоматтық түрде шығарып беріп атат. Бұл 5 модели бойынша дағы түзілген. Эми ушул сыяктуу бөлүктөр мынакей автоматтык түрдө түшүп кала берет ноутбуктарыңыздарга. Каалагандай түзө берсеңиздер болот. Мисалы үчүн урок түзгүңүздөр келсе, новое с нуля сабак түзөмүн десеңиздер, өзүңүздөр түзүп кете бересиздер. Мисалы үчүн Кыргызстан деп жазайын бул жака. Бул мага план түзүп берет биринчи. Кыргызстан боюнча кайсыңыз жаккан болсо, сиз автоматтык түрдө бул нерсени кое бересиздер. Баштагыдай дагы так туура жазышыңыз керек. Мисалы үчүн, кайсы класска арналат предмет кандай? География, тарых, маданият. Негизги максат же темага эмнеге басым жасайбыз? Сабакты кайсы тилде жүргүзөбүз? Кыргызча, орусча же эки тилде? Маалыматтарды тактап бериңиз. Мисалы үчүн сабак 11-чи класс тема Кыргызстан саякат дейин. Саякат кыргыз тилинде. Мынакей. Мен ана бул сураган суроолорго жооп бердим. Курупе сураган суроолорго жооп бердим. Эми азыр Курипод бизге тест түзүп баштады. Бир аз күтөбүз. Мынакей мага Кыргызстан боюнча сураган бардык маалыматтарымды мынакей бул жакта белгилүү жайлар, белгилүү туристтик жайлар, Ысык көл, Аларча, Ош шаары, Сулайман тоо, Соң көл, Каракол, Чүй-өрөнү. Бул жакта ошол Ысык көлгө барганда эмне кыласыз деген суроолорду берип, автоматтык түрдө коюп алат. Мисалы үчүн бул өзү автоматтык түрдө сохранить этип турат. Анан бул жактан главныйга барып көргөнгө болот. Эми биз бул нерселерди кантип сактайбыз? Могул мои урокиге киргенде 3 точканы бассаңыздар, бул жакта скачать PDF деген чыгат. Эми бул сиздерде платный болуп калат, анткени бул жактан ошол PDF-ке көчүрүп алам десеңиз, платный версиясы. Эгерде жок, мен ссылкамен сактап коем десеңиздер, мынакей бул жактан поделиться басасыздар. Могу копи линкти басып, бул жактан ссылканы бир жерге сактап койсоңуздар болот. Бул сабакты каалаган учурда ссылкамен ачып колдоно алсаңыз болот. Бул сабак сиздерге пайдалуу болду деген ойдомун. Ой пикирге өзүңүздүн каалагандай сабак боюнча суроолоруңуз болсо жаза кетсеңиз болот. Сабак жаккан болсо лайк басып, ой пикириңизди калтырып, каналга катталып жана кесиптештериңиздер менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар.